Элдик мугалимдин, элдик педагогиканын зор таасири жөнүндө айткым келет да. Ошон үчүн элдик педагогиканын жеңиши бул элдин жеңиши, элдин жеңиши бул элдик педагогиканын жеңиши. Мугалимдик деген бул сабак өтүү менен эле 45 мүнөттүк убакыт менен чектелбейт. Мугалимдик бул өзү адамдын тагдырын тарбиялоочу, адамды ак жолго, түз жолго салуучу, адепке, өнөргө үйрөтүүчү чоң кесип ээси болуп саналат. Ошон үчүн мен айткым келет, бул тарбиянын башаты адепке үйрөтүү жана өнөргө үйрөтүү деп. Ушул өнөргө үйрөтүүнүн башында, адепке үйрөтүүнүн башында мугалим сабак берүүчү гана эмес, адамдын тагдырын жазуучу, улуттун келечегин жазуучу, улуттун келечегине керектүү адамды, инсанды мына бүгүн даярдоочу бул албетте мугалимдер турат. Мугалими кандай болсо, улуттун келечеги ошондой болот дегим келет да. Ошон үчүн ушул мугалимдер кесип ээлери, ушул мугалимдик кесиптин ээлери мына бүгүнкү күндө 45 мүнөттүк сабакты бала адамдын 45 жылдык өмүрүнө тете боло турган мыкты билимди, таалимди үйрөтсөк, биздин негизги эмгегибиз ошол келечекте сөзсүз акталышы керек, ошол келечекке кызмат кылышы керек деп эсептейм.